Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев. Биздин ушул Айтиев абабыздын мектеп музейинин башталышына дагы себепчи болгон сүрөт ушул сүрөт. Республиканын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевдин дал ушул эмгеги Кооперативдин музейин ачууга түрткү берген экен. Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Самидин Жоробаев баш болгон демилгечилер Жалиевдин бул эмгегин автордун колунан алгандан кийин Айтиевдин жеке музейин ачууну колго алышты. Бир жакшы сүрөтүм бар, эми ушуну алып барып мектепке илбейсиңерби деп калды. Анан биз пландаштырып көрөлү деп, анан абабызга жөн эле барбай кичине гонорарын көтөрө бардык. Анан кийин абам муну бериңиз, мектепке коелу деп алып барып, биз ой кетти. Биз эмне үчүн муну барып мектептин директоруна эле илип коюшубуз керек. Андан көрө биз ушулга бир чоң бөлмө уюштурбайлыбы, ошол бөлмөгө келечектеги Айтиев атындагы музейдин башталышы, мектеп музейи деп иш баштабайлыбы деген ой кетип, анан ушул иштин башталышы ушу менен болуп, мына азыр Кудай буйруса, мына 2-жылга кетти. Кооператив Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөкөн айылында дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү Кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири. Анын пейзаж сүрөттөрү жана этюдтары өзүнүн түстүү өзгөчөлүктөрү жана сүрөтчүнүн ой толгоосу менен сезимдерин бириктирип, кыргыз табигатынын зор эпикалык мүнөзүн бизге жеткирип келди. Дал ушул сыяктуу эмгектерди чогулткан демилгечи топ 2 жыл мурун баалуу эмгектерин жыйнап башташты. Эми бул искусствонун эмесин билесиңер, сүрөтчүлөр сүрөттөрүн обязательно көрсөтүш керек экен, башка болуш керек экен. Анан өзү турганы кымбат болот экен. Анан кийин эмне кылабыз деп ойлонуп отуруп, ушундай чечтик. Кайрымдуулук көргөзмөсүн уюштурсак, сүрөтчүлөрдүн бул көргөзмөгө коюлган аттары калат. Андан кийин ошону актылар менен бир нече кылып алып, баягы биздин көчөдө илинген акчаларды жазылып турат. Бүткөндөн кийин бул жердеги коюлган сүрөттөрдүн бардыгы биз уюштурган музейге өткөрүп берилет. Ошондо музейлер болуп калса, андан башка өкмөттөн уже токтом чыкты, 2-3 күн болду музейдин имаратын куруу боюнча Төлөкөндө. Ошонун бардыгы болуп калса, келечектеги муундарга бул кишилердин, улуу кишилердин сүрөт өнөрүн баштаган кыргыздар киши ушулардын эстен чыкпай балдарга жакшы сабак болсо керек дейбиз. Улуу устат катарында Айтиевдин эмгегин эскеришип, анын улуттук кадрларды даярдоо боюнча бүт күчүн үрөгөндүгүн айтышты. Сүрөтчүлүк өнөрдүн сыйкырдуу таасирин ачып үйрөтүп, искусствого көп эмгек кылган инсандын музейине жөнөкөй эмгектер чогулбагандыгын билдиришти. Бул эмгектер, мына кече бирөө айтып атат, бул эмгектер баалаганга кымбат. Баалаганга ал немеге да турбайт. Азыркы заманда биздин сүрөттөр, мисалы үчүн салонный экиге сатууга коюлган сүрөттөр, анан чыгармачыл сүрөттөр деп. Ошол баягы сүрөөгө салоны сатууга койгон сүрөттөр аябай жалтыраак, сонун көрүнөт. Онун келечеги жок. Мына ошол художниктердин бардыгы эң сонун эмгегин жараткан, өзүнүн эмгегин алып келип койгону бизди кубандырып атат. Уюштуруучулар Кооператив атындагы музейди ачуу демилгеси 2 жыл мурун башталып, жер бөлүп берүү маселесине түшөлүп келишкендигин айтышат. Жакындан тарта музейдин курулушу үчүн да жер маселеси чечилгендигин айыл өкмөттөн билдиришти. Айтиевдин атын алып жүргөн мектепте азын оолак чогулткан эмгектерди коюп, музей көргөзмө уюштурушкан. Сүрөтчүлөр бул демилгени да колдоого алып, 2-3 эмгектерин музейге белекке беришти. Анан кантип эми ушул жерде жашап, анан кийин ушул өзүбүздүн абабыз, өзүбүздүн эң биринчи тун улуттук ушунчалык залкар инсан Айтиевдин анан өзүнүн жеринде ошол жер жакшынакай мектеп келечекте канча муундарга таасир бериши үчүн ошон үчүн анын сүрөтчүлөр дагы ушунчалык ийилип, анан ушуну ойлонуп, келечек кандай болот? Анан ушул Кооперативдин жеринде дагы канча жаш таланттар бар. Демилгечи топ Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи кыргыз элинин негизги көркөм казынасы жана өнөр кенчи болуп эсептелгендигин баса белгилеп, эми өзү туулуу өскөн Төлөкөн айылында залкар сүрөтчүнүн музейин ачып, эл сүрөтчүнүн атын өчүрбөй эмгектерин сактап калууну максат кылышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.